Суфиян ибн Уяйне деген улуу табийиндерден рахимахулло, чоң алымдардан. Мына ушул алым айтып атат. Чындыгында Аллахтын элчиси эң чоң тараза дейт. Мына ушул таразага коюлат бардык нерселер. Анын пайгамбар алейхиссалату вассаламдын адеп акылагына, анын өмүр баянына, анын көргөзгөн багытына, сүннөтүнө, ушуга салынат тараза. Эгерде туура келе турган болсо, кимдин сөзү, адеп акылагы, пайгамбар алейхиссаламдын сөзүнө, адеп акылагына, жашоосуна, сыйроосуна дал келе турган болсо, ал чындык. Ага каршы келе турган болсо, ал батыл. Мына мусулман адам моюн сунуп, Аллах Тааламды жалгыз деп тааныдым, моюн сундум, ынандым, ишендим, андан кийин андан жиберилген пайгамбарга моюн сундум дегендейин, бул пайгамбар чоң тараза. Адамдын сөзү чынбы, амалы чынбы, туурабы, туура эмеспи, ырым-жырымга, же бирөөлөрдүн сөзүнө, же болбосо мен бабам чоң атам айтты эле ошол сөзгө деп ар ким ар нерсени алып келбейт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам чыныгы тараза. Мына ушуга кайтабыз. Эгер сөзүнө сөз дал келсе, туура, адебине адеби дал келсе, туура, карама каршы келе турган болсо, ал туура эмес. Адам өзү туура деп ойлоп алган нерсе туура болуп калбайт. Мына ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассаламды Алла Таалам жөнөттү. Элчисиңер пайгамбар. Ошондо мен силерден ыраазы болом, күнөөңөрдү кечирем. Ибн Кайым рахимахуллонун сөзүндө келгендей, чыныгы туура тараза мына ушул пайгамбар алейхиссалату вассалам. Ошонун адеп акылагына, сөздөрүнө, амалдарына, адеп акылактар, сөздөр, амалдар салынат. Дал келе турган болсо, бул нерселер туура болот. Ушул чыныгы так айырмалай турган нерсе. Адашуучулардын менен чындыктагыларды айырмалай турган нерсе ушул чоң тараза дейт. Кийинки осуят ан Абдиллах ибн Умейр рахимахулло айтат. Алымдарда айтылып келген эле. Адамдардын арасынан акылдуусу улгайса дагы акылы менен калгандар. Мындай чыккан алжыбай калгандар, булар Куранды окуп жүргөн адамдар. Курандын бетин көп ачып, көп окуган адамдар, жаттап, кайталап Куран менен жашаган адам жашы улгайса да, картайса да алжыбайт. Сөзү так, мээси зирек, жүрөгү сезгич, парасаттуу, дөөлөттүү, каарлыкта жашайт. Тажрыйбада да, тарыхта да белгилүү деп алымдар эскерип келет. Шейх айтат, эгерде кайсы бир адамдардын Алла Таалам жашоосун узартып, өмүрүн узартып бере турган болсо, көпчүлүк адамдар картайганда колдору калчылдап, мээлери алсырап, денелери алсырап, тарынчаак, кээ бирлер кыйкырчаак, кээ бирлер нервный, кээ бирлер болсо алжып калган, кээ бирлер акылынан тайган, айрымдар жакындары тез эле өтүп кетишин деле каалап калышат. Адеп акылагына, жүрүм туруна чыдабай калгандыгынан. Каарлыктап ким Куран окуп жүрө турган болсо, Шаабиде айтыптыр, мындай чыкканда мээси айныбайт, алжыбайт, кадырлуу, барктуу, сөзү да ордунда, акыл эси да ордунда, күч кубатта, ошондой жакшылыкка, каарлыкта өтүп кетет. Кут болсун дейт шейх айтып атат. Мына ошондой Куранды окуп жүргөн адамдар каарлыгын ушундай жакшылыкта өткөргөн адамдар.